Suu içүүnүn 22 adebi жана алар төмөнкүлөр. Bismillah'ты айтып суу içүү. Oturup içүү. Кыбланы карап ичкен жакшы. Оозго суу уртап, андан соң бөлүп жутуу керек. Шашпай içүү. Бөтөлкөдөн суу ичкенде оозго салып албай, бөтөлкөдөн оозго төгүп, андан соң сууну бөлүп ичкен жакшы. Сууну тамактан кийин жана ортосунда ичүүдөн сактануу. Башкаларга суу берип жатсаңыз, ичүү кезегиңиз акырында келет. Сууну биринчи оң тараптан сунуу. Сууну жашы улууларга биринчи берүү. Туруп алып суу ичпөө. Замзам сууну туруп ичүү сүннөт. Сууну үйлөбөй жана жыттабай ичүү. Алтын жана күмүш идиштерде суу ичүү арам. Bir dem менен сууну ичип салуу болбойт. Ар бир демде Алхамдулиллах деп айтуу. Куркулдатып ичпөө. Идишти оң кол менен кармап суу ичүү. Үзүп ичүү. Суу ичип жатканда кекирбөө жана сууга дем чыгарбоо. Сууну ичүүнүн алдында ага назар салуу. Кийинүүнүн 5 адеби жана алар төмөнкүлөр. Адалдан келген кийимди кийүү. Таза кийинип жүрүү. Кийим кийүү алдында Бисмиллахты айтып, оң тараптан баштап кийүү. Кийим кийүү дубасын окуу. Алхамдулиллахиллази касана хаза ва ла кувватин. Бисмиллахты айтып, сол тараптан баштап чечинүү. Жаңы кийим кийгенде Аллахка шүгүрчүлүк кылып, Allahumma lakal hamdu anta kasawatanihi as'aluka min khayrihi wa khayri ma suni'a lahu wa a'udzu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu duasın oku. İçki boy мүчөнү байкалтып, денеге жабышкан көйнөктөрдү жана өтө жука кийимдерди кийбөө. Авратты жаппаган кийимдерди кийбөө. Эркектерге аялдардыкына окшош кийим кийүүгө болбойт. Жума жана айт майрамы күндөрү жакшы кийимдерди кийүү. Эл көрсүн деген ойдо кийинбөө. Эркектерге ак түстөгү кийим кийүү сүннөт. Эркектер шымдын бак элегин жогорураак кийүүсү керек. Аялдарга денени билдирбеген хижаб кийүү жана жоолукту, көкүрөктү жаап салынуу парз. Чүчкүрүүнүн 10 адеби жана алар төмөнкүлөр. Чүчкүргөндө Алхамдулиллах деп айтуу важип. Алхамдулиллахты уккан адам Ярхамакуллах деп жооп берүүсү милдет. Жооп берген кишиге чүчкүргөн адам Ягфираллаху лана ва лакум же Яхдикумуллаху ва юслих балакум деп айтуусу керек. Чүчкүрүп Алхамдулиллахты айтпаган адам күнөөкөр болот. Эгерде бир топ адамдар Алхамдулиллахты угуп, эч ким жооп кылбаса, анда баары күнөөкөр болот. Чүчкүрүүдө оозду кол менен же дасормол менен жабуу керек. Өтө катуу үн чыгарбоого аракет кылуу.
Чүчкүргөн адам мусулман эмес болсо жооп кылынбайт. Мусулман эркектерге ак чүч же ден соолукта бол десе зыяны жок. Жакшысы Аллах сени туура жолго салсын деп айтуу. Чүчкүргөн соң алхамдулиллах деп айтпаган адамга жооп кылынбайт. Эгерде оорудан чүчкүрүп жатса, 3 жолу чүчкүрүүсүнө жооп кылып, калгандарына шифа берүүсүн сурап дуа кылып койсоңуз болот. Намаз окуп жатып чүчкүргөндө алхамдулиллах деп айтылбайт. Эснөөнүн 8 адеби жана алар төмөндөгүлөр. Намазда эснегиңиз келсе, оозду ачпай, болушунча эснебей коюуга аракет кылуу. Себеби намаз учурунда шайтан адамга эснегенде гана кире алат. Эснөө шайтандан экенин билип, андан Аллахтын сакташын сурап дуа кылуу. Эснегиңиз келген учурда мурдуңуз менен терең дем алып жибериңиз. Эснөөнү токтотууга жардам берет, мээни кычкылтек менен толтурат. Сол колуңуз менен оозду жабыңыз. Эснөө жалкоолуктун жана шалдыроонун символу. Кичине балдар эснесе да оозун колуңуз менен тосуп туруңуз. Эснеген адамды шайтан көрсө күлөт. Эснөөнү көргөн башка адам да эснегиси келиши мүмкүн, ошондуктан аны жашырууга аракет кылуу керек. Ажаткана адеби 20 жана алар төмөнкүлөр. Сол бут менен кирип, оң бут менен чыгуу. Ажатканага Кур'ан аяттары же дуа жазылган баракчалар менен кирүүгө болбойт. Киргенде кийимдерди нажас жерлерге тийип калуудан абайлоо. Ажатканада Кур'ан окууга, жегенге, ичүүгө жана түкүрүүгө болбойт. Туруп заара кылбоо. Кыбылага алдын же артын салып отурбоо. Сол кол менен истинжа кылуу, тазалоо. Баш кийим менен кирүү жакшы. Сол бутка көбүрөөк таянып отуруу. Сол колго суу алып жуу. Сууга эл өтчү же отурчу жерлерге daara тушатпоо. Ажатканага кирүүдөн алдында окулуучу дуа. Аллахумма инни а'удhu бика минал хубси вал хабаис. Ажатканадан чыккандан кийин бул дуа окулат. Гуфранака алхамдулиллахиллази азхаба анил аза ва авани. Керегинен ашыкчада кем да отурбоо керек. Жуулган жерди дазмал менен кургатып коюу жакшы. Эркектер истибра кылуусу керек. Бул заараны толук чыгарып салуу кыймыл аракети. Истибра кылган эркек жыныс мүчөсүндө заара калбаганына толук ишенген абалы истинка деп аталат. Истинка абалына келгенде жуушту баштаганга болот. Жууганда алдынан жана артынан муктаждык чыккан жерлерди гана жуулат. Ажатканадан чыккандан кийин кол самын менен жуулат. Самын жок болсо топурак менен сүрүп жуулат. Жел чыгарганда жуу кажет эмес.